Рахмат, урматтуу маданият кызматкерлери. Ар бир улутту улут кылып сактап турган бул ал элдин ушу маданияты, маданият кызматкерлери. Маданият кызматкерлерисиз ал улут жетим. Ошондуктан сиздер мына бүгүн ушу биздин улутту жетим кылбай, ушунчалык кыйын кырдаалда иштеп, ушунчалык баягындай эмгек акыларыңардагы аздыгына карабай, болгон талантыңарды тартуулап, биздин улутту дүйнөгө дүңгүрөтүп турганыңыздар үчүн сиздерге таазим. Кудай буйрса, заман бул бойдон турбайт, оңолот. Бизге жарым жыл, бир жыл убакыт берсеңиздер, сизге толук кандуу көңүлдү бурабыз. Мына министр менен биргеликте сүйлөшүп атабыз, бир айдан бери пландарды түзүп атабыз. Кудай буйрса, ошол пландарыбыз жакын арада ишке аша баштайт. Бүгүнкү мына ушундай жакшынакай чыгармаларды тартуулап, ушундай өнөрүңөрдү өркүндөтүп, мына эжелерибиз, агаларыбыз артыңыздардан жакшынакай жаштарды өстүрүп, тарбиялап аткан мээнетиңиздерди Кудай кут кылсын, дайыма сиздерге күч кубат берсин. Мына ушу эжелерибиздей болуп 80-ге 85-ке чыкканда дагы сахнага мындай ээн эркин чыгып туруп, ырдап, бийлеп жүрө бериңиздер. Рахмат, күч кубат берсин Кудай сиздерге.